Таш булак айыл өкмөтүнүн депутаты Майрамкан Алтыбаева Сузак районуна караштуу Октябрдын 40-жылдыгы атындагы мектептин мугалими Хапиза Абдуллаеваны Түркияга кулчулукка кыз сатканда айыптоодо. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook баракчасына бөлүшүп, тиешелүү органдар чара көрүшүн талап кылган. Хапиза Абдуллаева 2018-жылы ошол Сузак районунун тургунунун бир кызын Шахноза деген кызды сатып берет. 98-жылкы кыз экен. Аны сатып бергенден кийин ал кыз Түркияга кетип 3 жыл бейдарек жок болуп калат. Кийин ал кыздын ата-энеси кабар бейдарек болуп калгандан кийин кыз ошол бала кыздын сүйлөшүп жүргөн жигити бар болгон болот. Ошо Данияр аттуу жигит болот. Ошол бала анан кийин барып ошо Хапиза менен урушат, сен эмне үчүн сатып бересиң депчи. Сатып бересиң дегенден кийин ал эми кандай ортодо эмне талаш болгону белгисиз, бирок ошо кыздын ата-энесине барып айтат, ушундай кызыңызды сатып берген мындай дегенден кийин ал кыздын апасы келип, анан Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылат. Кандай ойлор келет кызы, мен деле энемин да, менин деле кызым бар, башкасынын деле кызы бар. Ал мугалим болсо, канча деген кыздарды көрөт. Кыздардын биз бирини билип калыппыз. Может быть, канча саткандыр, аны биз так билбейбиз да. Кыз бая кызды мен сөзүн уктум да интернеттенчи. Сөзүн укуп туруп өзүмө кызым коюп көрдүм баягы ордуначы, башка кыздарды коюп көрдүм. Энди анда выжданга деле туура келбейт да алчы. Депутат болуп алыптыр тем более. Кандай Кыргызстанга ошо депутат болобу? Жогорудагы маалыматтарды тактоо үчүн окуянын жабырлануучусуна байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Учурда Шахзада Мойдунова Түркиянын Анкара шаарында жашап жатканы гана айтылды. Ал эми күнөөлөнүп жаткан Хапиза Абдуллаева өзүнө коюлуп жаткан айыптардын баарын четке какты. Мунун баарын саясий оюн деп сыпаттады. Майрам жазып, доверенное лицо алып, мени жазып, булар мени чакырышты. Чакырып, шу ишиңди токтотамыз. Агар Тойхожаны, Гиязов Тойхожаны сайлап берсең, шу ишиң токтайды. Мен заявлениени кайтып алам сенден деди. Дөдү, мен айттым, "Жок, мен Гиязовду сайламайман, мен Нурбекти сайлайман" десем, мен у боюнча коготуша алмайсың, лекин интернетке чыгарма, бу жалган иш. Агар рост болгондо мен РОВДда ишим көрүлдү, дело yapıldı. Hiç кандай доказательство топуша алмады, hiç кандай неме жок. Сразу эле интернеттен көргөн эле жекеге өзүнө жеке байланыштым. Ой, эмне болуп кетти, буякта мындай маалымат десем, эжеке ишенбей эле коюңуз. Жалган жала, бирок ушундай багытта кетти деп өзү түшүндүрдү. Өзү менен жеке эртеси күнү мектепке чакырып алып дагы кабинетте өтө сүйлөштүк, айтты бүт кандай болгон, эмне болгон деген. Мага айтканы боюнча мен кандай десем, ишенбедим чындыгында. Туура эле бул алгыска жардам берем деген ой максатта Турцияга учургандыгым анык деп атат бирок. Бул иш боюнча Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгына Шахзада Мойдунованын апасы тарабынан арыз келип түшкөн. Анда Хапиза Абдуллаева кызын кулчулукка сатып жибергендиги жазылган. Бирок өтпөй тосма арыз менен тергөө иши кайрадан токтотулган. Бул арызда Сузак райондук иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоолуктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 171 беренесинин негизинде тактап айтканда кишилерди соода кылуу беренеси менен сотко чейинки өндүрүү иши ачылып, тергөө иштери башталган. Тергөөнүн жүрүшүндө арыз 2 жолу жазылган. Биринчи токтотуп берүүнү суранган. Анан кайра дагы арыз жазган экен. Эми дагы болсо ошол акыркы жазган арызынын дагы ишин токтотуп берүү боюнча, эч кимге арыздоосу жоктугу боюнча билдирип, дагы келип тосма арыз жазып берген. Бирок учурда ишти кыскартып токтотуп койгондон мурун дагы толук кандуу иликтеп, туура юридикалык баа берүү боюнча азыр учурда ошол иш-чаралар каралып жатат. Белгилей кетсек, регион телеканалы материалды атайын арыздын негизине тартып эфирге чыгарды. Эгерде бул маселеге байланыштуу кошумча тараптардын пикирлери болсо, биздин чыгармачыл топ эфир ажыратууга даяр. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион.